Бүгүнкү сабакта дагы этиштерди жаттайбыз. Мына байкагандай этиштин бардыгы хада менен бүтөт. Көпчүлүгү, бардыгы эмес, көпчүлүк этиштердин аягы хада менен бүтөт. Билесиздер хада деген сөз? Мына хада бул кылуу деп эле которулат. Корей тилинде этиштер эки составтан, эки курамдан турат. Биринчиси бардыгы зататоштор болот. Мына могул жердеги биринчи сөздөрдүн бардыгы зататоштор. Ошого эле кылуу дегенди улап коюшат да. Ошондуктан зататошторду жаттап калыш оңой эле. Анткени сиздер этиштерди жаттап калыш оңой эле. Анткени сиздер бир эле моментте эки сөз жаттап атасыздар да. Зататош формасындагы, анан этиш формасындагы жаттап атасыздар. Келгиле азыр сөздү жаттайбыз. Бир эле мисалды көрсөтө кетейин. Мисалы үчүн чучча хада деп турат. Бул чучча бул өзү парковка деп которулат. Машинаны токтоткон жери чучча. Хада демек машинаны токтотуу болуп, бир жерге токтотуу болуп, этиш болуп өзгөрүп кетет да. Мына чучча. Анын үстүндөгү сөздү карасаңыздар, чумун хада деп турат. Чумун бул буйрутма, заказ, буйрутма. Хаданы кошуп койгон үчүн буйрутма кылуу болуп калды да. Ошондой эки курамдан турат. Сиздер ушул этиштерди жаттап атканда азыр зататош сөздү да жаттап аласыздар, анан этиш маанисин дагы билип аласыздар. Анда эмесе кеттик. Чошим хада абайлоо, этият болуу. Чороп хада мектепти, кандайдыр бир курсту, окуу жайды бүтүрүү. Чумун хада буйрутма кылуу. Чучча хада машинаны токтотуу, бир жерге парковка кылуу. Чунби хада даярдануу. Чилмон хада суроо узатуу, суроо берүү. Чилмон өзү жалгыз эле турса, суроо дегенди билдирет, вопрос, суроо берүү. Чигак хада кечигүү, окууга кечигүү, кандайдыр бир окуу жайдагы курска, жолугушууларга кечигүү, чигак хада. Чоңсо үй жыйноо, чоңсо хада. Үйдү эле жыйноо эмес, негизи эле бардык уборканы айтат. Любой кандайдыр бир жерди жыйнаганда чоңсо хада, жыйноо, тазалоо, жууп тазалоо. Чоде хада чакыруу, мисалы үчүн тойлорго, туулган күнгө, жолугушууларга чакыруу, бир өлкөдөн бир өлкөгө чакыруу, конок чакыруу. Чоде хада. Чукка хада куттуктоо. Чулгун хада ишке чыгуу, ишке баруу. Күндө эртең менен 8де ишке чыксаңыз, чулгун хада деп айтабыз. Чулбал хада бул жолго чыгуу. Мисалы үчүн мен азыр мектепке баратамын, саат 8де мектебим башталса или ишим башталса, жумушум 8де башталса, 7:30да чулбал хейо да, 7:30да жолго чыгам. Чулбал хада. Чульсок хада катышуу. Катышуу мисалы үчүн сабактардын ар бирине катышуу, посещаемость деп коет го. Чогулушка катышуу, чульсок. Чуйсо хада отмена кылуу. Бир нерсе заказ кылдыңар, отмена кыласыңар. Чуйсо заказ деле эмес, бардык ушул отмена кылган нерсенин бардыгына чуйсо хаданы колдонсоңор болот. Чуйсо. Түгүл телефондун дагы мисалы үчүн удалить, анан отменить деген жер бар, ошол жерде чуйсо деп чыгат да. Мына бул деген отменить кылуу. Чиңчан хада мактоо. Чиңчан хейо. Тэгин хада иш убактысы бүтүп иштен чыгуу. Баягы иштен айдалып чыгып кетүү деген мааниде эмес. Саат 5де ишим бүтөт, иштен чыктым деп айтсак, тэгин хейо. Пёнжи кат, пёнжи хейо, кат жөнөтүү, кат жиберүү, пёнжи хейо. Пожаң упаковка, пожаң хада упаковкалоо. Хей хада чогулуш өткөрүү, чогулуу. Хейи бул өзү чогулуш да. Мектептеги жолугушуу учурлар, иш учурунда, мисалы үчүн чогулуштар болуп турса, ушунун баардыгын хейи. Хейи хада собрание, анан хада уланган үчүн собрание кылуу. Хал ин, бирок окуганда харин деп окуйбуз. Харин хада арзандатуу. Бул жерде дискаунт деп турбайбы, скидка кылуу. Харин хада. Эми бардыгын бирден окуп чыгам, аркаман кайталагыла. Чошим хейо, чороп хейо, чумун хейо,
주차해요, 준비해요, 질문해요, 지각해요, 청소해요, 초대해요, 축하해요, 출근해요, 출발해요, 출석해요, 취소해요, 칭찬해요, 퇴근해요, 편지해요, 포장해요, 회의해요, 할인해요. Ушул жерде могу эки сөздү адаштыргандар көбү мен окуучуларымда кездешет. Чүлгүн менен чүлбардын айырмасын кантип беребиз депчи. Чүлгүн жумушка чыгып атат, а чүлбал жолго чыгып атат жана мурунку сөздөргө карасаңыздар бут дегенди баль деп жаттаганбыз. Паль, баль, бут деп жаттаганбыз. Жолго чыкканда биз эмне кылабыз? Бутубуз менен аттайбыз, туурабы? Бут менен аттап анан басабыз. Ошондуктан жолго чыгуу чүлбал. Баль бут менен аттап жолго чыгып атабыз деген. Ошондуктан бул жолго чыгуу деп жаттап алсаңыздар болот. Бул менин сөз жаттоодогу бир гана азыр берген лайфхак. Вот лайфхак ушуну колдонсоңуздар аябай пайдалуу болот. Мен да окуучуларыма дагы ушундай лайфхактарды сөз жаттап сабак өтүп аткандачы ушундай оңой эле аябай көп эле сөз жаттатып коеюн, байкатпай отуруп эле, байкалбай отуруп эле жаттап калышат өздөрү делечи. Анткени корейскийде именно ушундай окшошуп кеткен сөздөр аябай көп да, адашасыңар. Аябай адаштырган сөздөр көп. Азырынча ушул сөздү билип алсаңыздар дагы абдан чоң жылыш болот. Анда эмесе кийинки сабакта көрүшкөнчө.